Президент Сооронбай Жээнбеков премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевди кабыл алды. Анда президент Жайыл райондук ички иштер бөлүмүндөгү 19 жаштагы Бурлай Турдали кызынын өлүмүнө алып келген кайгылуу окуя боюнча маалымат алды. Анын айтымында, милициянын чектен чыккан шалакылыгынан, жоопкерсиздигинен жана өз ишин билбегендиктен улам бул окуяга коомчулуктун кыжырданып жатышын туура түшүнүү керек. Жаш кыздын бөөдө өлүмүнө жол берген күнөөлүүлөр баары катуу жазаланышы зарыл. Алар кызматтарынан четтетилип, кылмыш жоопкерчилигине тартылышын коомчулук күтүп жатат. Ички иштер кызматкерлеринин жоопкерчилигин жогорулатуу жана тартипти бекемдөө боюнча жумушту күчөтүү зарыл, деди Жээнбеков. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев бул ишти өз көзөмөлүнө алганын, Бурлай Турдали кызынын өлүмүнө алып келген кайгылуу окуянын мындан ары кайталанбашы үчүн чечимдер кабыл алынып, буга жол берген ички иштер органдарынын кызматкерлерине жана жетекчилерине карата тийиштүү чаралар көрүнөрүн белгиледи. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев ала качуу фактылары боюнча кеңешме өткөрдү. Өкмөттүн маалымат кызматы билдиргендей, жыйында Жайыл райондук ички иштер башкармалыгынын 19 жаштагы Бурлай Турдалы кызынын өлүмүн иликтөөсү боюнча иштер тууралуу маалымат алды. Абылгазиев өз сөзүндө адамдын коопсуздугу корголбой жатса, өнүгүү тууралуу сөз болушу мүмкүн эместигин, ала качуу адам укугун бузуу болуп саналарын айтты. Ички иштер министри Кашкар Жунушалиевке Бурлай Турдалы кызынын өлүмүнө алып келген кырдаалга көзөмөл кыла албаган кызматкерлерди иштен алууну тапшырды. Мындан тышкары бул көйгөйгө айыл аксакалдарын, жергиликтүү бийлик өкүлдөрүн, маданият өкүлдөрүн массалык маалымат каражаттарын кайдыгер карабоого чакырды. Өкөн бир комнатага, бир кабинетке кирип койгону бул эмне дегени? Өкөң сөз сүйлөш деген сөз. Мажбурлап үйлөнүп кыз уурда эмес, бул адам уурдоо да, туура. Бул адам уурдоо. Биринчиден биздин өзүбүздүн шалакылык кылганыбыз ички иштер министринин кызматкерлери. Бу жерде шалакылык биздин кызматкерлер тарабынан фактысы бар. Бүгүнкү күндө прокуратура тарабынан кылмыш иши козголуп, азыркы учурда ГТМБда кылмыш ишин изилдөө иштери жүрүп атат. Турдалы кыздын уурдаган боюнча Первомайский райондо кылмыш иши козголгон, ошондой эле өлтүрүү боюнча Жайыл районунда кылмыш иши козголуп, биз тараптан бүгүнкү күндө изилдөө жүргүзүлүп атат. Кыргызстандын жолдору дүйнөдөгү эң начар жолдордун катарына кирди. Бул тууралуу Индекс глобалдык атаандаштык сайты кабарлады. Маалыматка ылайык, тизмеге 137 өлкө кирген. Жолдордун сапаты 1ден 7ге чейин балл менен бааланган. Эң начар жолдорго 2-3 балл берилип, тизменин башында Мавритания туруп 2 баллга ээ болду. Андан кийинки орундарда Конго, Гаити, Мадагаскар өлкөлөрү турат. Ал эми Кыргызстан 2,7 балл менен аталган тизмеде 16-орунга илинди. Жолдордун сапаты мыкты болгон өлкөлөргө Бириккен Араб Эмираты, Сингапур жана Швейцария кирди. Андан кийинки тизмеде Гонконг, Япония, Франция, Португалия, Австрия жана АКШ бар. Өткөн апта ичинде 23.115 айдоочу административдик жоопкерчиликке тартылды. Бул тууралуу жол коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы билдирди. Жол эрежесин бузуп жоопкерчиликке тартылгандардын ичинен 155 жаран мас абалында унаа башкарганы маалымдалды. Мындан тышкары 4000 айдоочу жол белгилерине маани берген эмес. Ошондой эле караңгылатылган терезе менен жүргөн 67 айдоочу кармалды. Мындан ары коррупцияга каршы күрөшүү иштеринин алкагында өндүрүлгөн акчалар үчүн атайын эсеп ачылат. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык, жакын арада Кыргыз Республикасынын укук коргоо органдарынын ишмердигинин натыйжасында келтирилген зыянды калыбына келтирүүдөн түшкөн каражаттары жөнүндө Кыргыз өкмөтүнүн токтомунун долбоорунда даярдалууда. Белгилей кетсек, буга чейин президент Сооронбай Жээнбеков коррупциялык иштерде өндүрүлгөн каражаттарды сактоо жана андан аркы пайдалануу үчүн атайын банктык эсепти ачуу мүмкүнчүлүгүн карап чыгууну тапшырган. Атайын эсептин ачылышы укук коргоо органдары тарабынан алардын ишинин натыйжасында бардык акча каражаттарын топтоого мүмкүнчүлүгүн түзөт. Ошондой эле аларды өкмөттүн чечиминин негизинде гана даректүү бөлүштүрүүнү камсыздайт. Атайын эсептин ачылышы көрсөтүлгөн акча каражаттарын эсепке алуу жана пайдалануунун натыйжалуулугун жогорулатууга, коррупцияга каршы механизмдерди сапаттык жакшыртууга багытталган. Жалал Абад облусунун мусулмандар казысы Абдулазиз Кары Закировдун демилгеси менен облус аймагындагы бардык диний окуу-жайларда хадис сабагы боюнча облустук масштабта уюштурулган олимпиадага медреселерде өткөрүлгөн олимпиадада 1-орунду багындырып, жолдомо алган студенттер катышты. Сынактын негизги максаты өзгөчө шыктуу окуучуларды арттыруу,
хадистерден өрнөк алып өз жашоолорунда пайдалануу жана диний окуу жайлардын окуучулары арасында түрдүү интеллектуалдык таймаштарды түрлөрүн өркүндөтүү, сабак боюнча класстан тышкары иштерди активдештирүү, сабактарды тереңдетип окууну жогорулатуу, сабакты эзилдөө иштерине жөндөмдүү окуучуларды тартуу болуп саналат. Ошондой эле мындай иш-чаралардын өтүшү медреселерде билим берип жатышкан мугалимдердин жоопкерчилигин күчөтүп, тажрыйба алмашуу, 2014-2020 жылдарга карата кабыл алынган концепциянын багыттарын жана коргоо кеңешинин чечимдерин ишке ашыруу, инновациялык жана интерактивдик сабак өтүүнүн ыкмаларын өркүндөтүү багыттарын жакшыртуу болуп саналат. Олимпиаданын жүрүшү боюнча атайын облустук казияттан комиссиялык топ түзүлүп, жоболор бекитилип, сынактын катышуучулары үчүн атайын убакыт берилди. Хадис сабагы боюнча Олимпиаданын жобосуна ылайык орунду багындырган студенттер дипломдор, номинациялар, белектер менен сыйланышат. Ал эми сынакка катышкан студенттер казияттын сертификатына ээ болушат. Мындан тышкары 40 хадисти толук жаттаган студенттерге ижаза алуу үчүн казият тарабынан жолдомолор берилет. Кошумчалай кетсек, буга чейин облус казысынын демилгеси менен адеп ахлак сабагы боюнча Олимпиада уюштурулган болчу. Кызыктуу кабарлардан. Кыргызстандык архитекторлор Бишкектин түштүк тарабында салына турган эң бийик имараттын долбоорун сунушташты. Ата мекендик курулуш компанияларынын бири 37 кабаттуу бизнес борбор курууну көздөп жатат. Долбоорду түзүүдө архитекторлор Ысык көлдүн толкундарын көрсөткүсү келген. Ар бир келген чет мамлекеттик конокко Ысык көлгө барбастан Кыргызстандын символун жана сыймыгын тартуулоо максаты камтылган. Келечекте аталган имаратта заманбап кеңселер, жыйын залдары жана көргөзмө залдары болот. Имараттын дагы бир өзгөчөлүгү күн панелдер. Жайкысы панелдер аркылуу күн кубаты иштетилип, электр кубаты үнөмдөлөт. Сапаттуу курулуш материалдары колдонулуп, ар бир бөлмөдө өрткө каршы сигнализациялар орнотулат. Учурда имараттын аталышына сунуштар кабыл алына баштаптыр. Түркиянын жашоочусу Айтен Алаташ 80 жашында спорттун дзюдо түрү менен алектенет. Бул туурасында чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, чоң эне небереси катышкан мелдештерди көрүп, дзюдого кызыгуусу арткан. Эми ал күнүн машыгуу залында өткөрүп, жаштарга үлгү болууда. Түркиянын Адана облусунун жашоочусу 4 жыл бою небересин машыгууга алып барып, өзүнө эмнеге катышып көрсөм болбосун деп суроо салган. Чоң эненин айтымында башында дзюдону жакшы түшүнгөн эмес, жөн гана күрөшүү деп ойлогон. Дзюдону мушташка салыштыра берчүмүн. Неберемден көп ирет оюн тууралуу сурагам. Бир күнү өзүм барып көрөм дедим. Көрсө дзюдо күрөшүү эле эмес экен. Мага абдан жакты, деди Айтен Алаташ. Ошондой эле чоң эне спорт ден соолугунун чың болушуна, өзгөчө грыжа оорусунун айыгышына жардам берерин дагы айтып берген.